Сәлем достар, бұл Қазақ Story Time, біз бастаймыз. Күз айының таңы әлі. Терезеден келген күндің алсыз нұры бөлменің için жарқылып тұрды. 25 жаштағы Айнура ваннаның içinde қолындағы кичинекей актесті тиктеп дем албай қатып қалған. Анын көздерінен жаш тегереніп, жүрегі көкірегіне батпай соғып жатты. Тестегі кып-қызыл эки сызықта ана көрініп тұрды. 3 жыл. Жолдошу Руслан экөө баш кашкындын бери 3 жыл бою балалуу бууну самап, барбаган доктору, ичпеген дарсы калган эмес эле. Кайненеси Салима апанын качан төрүйсүң, баламдын тукумун улай албайсыңбы деген какшык сөздөрү Айнуранын жүрөгүнө канжардай сайылып келген. Ал эми Руслан дайыма келинчегин каргоп, апа, шашпаңыз, кудай буйрса баары болот. Мен Айнураны жакшы көрөм деп сауратып келчи. Жана мына, кудай алардын үнүн укту. Анын боюнда бар. Ичинде кичинекей, Русланга окшогон наристенин жүрөк согуп жатат. Айнура кубанычтан ыйлап жиберди. Ал күзгүгө карап, өзүнүн ичин сыйпалап, жылмайып турду. Сен барсыңбы, алтыным? Атаң муну укканда кандай сүйнөт экен, деп шыбырады ал. Бул күнү Руслан кошуна шаарга жумуштары менен эрте кетип калган болчу. Айнура агадароо чалып сүйүнчүлүксү келди, бирок оюнан кайтты. Жок, телефондон айтпайм. Кечинде келгенде, анын эң жакшы көргөн мантысын жасап, үстөл даярдап, кичинекей наристенин бут кийимин белек катары кутуга салып берем деп чечти ал. Бул ой ага канат байлатып күнү бою үйдүн ичин жаркыратып жыйнап, тамакка киришти. Жашоодогу эң чоң кубаныч менен эң оор кайгынын ортосунда бир эле секунддук аралык бар экенин адам баласы эч качан билбейт. Кечки саат 7 чамасы. Үйдүн ичи тамактын жытына толуп, үстөл үстүндө шамдар күйүп турду. Айнура сулуу көйнөгүн кийип, Русландын келишин күтүп отурду. Бирок убакыт өтүп жатты. Саат 8-9. Русландан дайын жок. Анын телефону аппарат өчүрүлгөн же тийилүү аймагынан тышкары дегенди гана кайталап жатты. Айнуранын жүрөгүнө белгисиз бир коркунуч кирип, ичиркенип кетти. Жолдо байланыш жоктур, балки мунаасы бузулуп калгандыр деп өзүн жоошутууга аракет кылды. Саат түнкү 10 ашканда үстөлдөгү Айнуранын телефону капсынан шыңгырады. Экранда бейтааныш номер туруптур. Айнура шашып трубканы алды. Алло? Руслан, сенби? Деди ал үнү дилдири. Саламатсызбы? Бул Русландын келинчеги Айнура болосузбу? Деди телефондун аркы учунан эркек кишинин расмий, муздак үнү. Ооба мен. Сиз кимсиз? Руслан кайда? Мен Май, жол кайгуу кызматкери лейтенант Асановмун. Кечириңиз, сизге суу кабар угузууга мажбурмун. Сиздин жолдошуңуз. Бишкек Карабалта жолунда оор жол кырсыгына кабылды. Каршы тилкеге чыккан жүк ташуучу унаа менен сүшкөн. Айнуранын кулагы тунуп, бөлмөнүн ичи айланып кеткендей болду. Ал атургучтун четинен бекем кармап. Ооруканадабы? Кайсы ооруканада? Мен азыр барам. Ал тирүүбү? Деп жан талаша кыйкырды. Телефондон оор үшкүрүк угулду. Кечириңиз, карындашым. Тез жардам келгенче ал окуя болгон жерде көз жумду. Биздин кызматкерлер анын денесин шаардык өлканага, морг алып кетишти. Келип өздүгүн тактап беришиңиз керек. Телефон Айнуранын колунан түшүп кетип, жерге катуу тийди. Ал ордунан тура албай, тизелеп отуруп калды. Дүйнө тактап калгандай болду. Эч кандай үн, эч кандай кыймыл жок. Бир нече саат мурун гана бакыттан асманга учуп жаткан аялдын жашоосу бир заматта караңгы туңгуукка кулап түштү. Үстөлдөгү жанып турган шамдар Айнуранын көз алдында бүдүмүк болуп көрүнүп, ал жандагы белек салынган кичинекей кутуну бооруна кысып, үнүн чыгарбай, жан дүйнөсү тилинип ыйлап жатты. Анын ичинде жаңы гана жаралган кичинекей өмүр бар эле. Бирок ал өмүрдү жараткан адам эми бул дүйнөдө жок болчу. 2 бөлүм. Муздак дубалдар жана кара кийимдин ортосу.
Шаардык оорукананын жертөлөсүндө жайгашкан өлүккананын морг узун, жарыгы начар күйгөн коридорунда Айнуранын кийиминин үнү гана жаңырып жатты. Абада хлорканын, дары-дармектин жана дагы бир белгисиз адамдын үрүйүн учурган муздак жыт бар эле. Айнуранын буттары өзүнө баш ийбей, денеси калтырап, жанында бараткан милиция кызматкеринин сөздөрү кулагына даана угулбай, алыстан жаңырыктай гана жетип жатты. Жол кырсыгы абдан катуу болгон, карындаш. Аябай кайгырабыз. Мына бул эшик. Даярсызбы? Деди формачан лейтенант, оор темир эшиктин туткасын кармап, Айнура демин ичине катып. Башын гана ийкеди. Эшик ачылганда бөлмөнүн ичиндеги муздак абаанын жүзүнө урду. Бөлмөнүн ортосундагы темир үстөлдө үстү ак шейшеп менен жабылган дене жаткан. Врач келип, шейшепти акырун гана ачты. Айнуранын көздөрү чекчейип, деми кысылып калды. Анын алдында кече эле эртең менен чекесинен өп кечинде көрүшкөнчү, жаным деп күлүп чыгып кеткен жолдошу Руслан жаткан болчу. Анын жүзү кубарып, көздөрү түбөлүккө жумулган. Чекесинде жана бетинде терең жаракаттын тактары бар, бирок ал тынчылыктап жаткандай көрүндү. Айнуранын көзүнө дароо анын оң колундагы алтын шакек урунду. Экөө баш кашкондо бири-бирине таккан, ичине түбөлүккө деп жазылган ошол шакек Руслан. Жок, Руслан, турчу. Айнура тизелеп кулап, жолдошунун муздап калган колун кармап, боздоп жиберди. Сен мага сөз бербедиң беле? Биз али балалуу бола элекпиз го. Мен сага бүгүн сүйүнчү айтайын дегем. Руслан, мени таштап кетпечи. Бул үн өлүккананын муздак дубалдарына урунуп, кайра кайтып жатты. Милиция кызматкери менен врач баштарын чайкап, Айнураны сыртка алып чыгууга аракет кылышты. Бирок ал Русландын колун кою бербей, эси ооп калганга чейин ыйлады. Өлүм бул жөн гана бир адамдын кеткени эмес. Бул артында калгандардын жашоосун экиге бөлгөн, эч качан бүтпөс кусалыктын башталышы. Таңдын атышы жана Салима апанын келиши таң атты. Руслан менен Айнуранын чакан, жылуу үйү эми кара кийимчен адамдарга, ига жана кашокко толду. Туугандар, кашуналар чогулуп, жаназага даярдык көрүлүп жатты. Айнура бөлмөнүн бир бурчунда көздөрү шишип, эч нерсени сезбей, дубалды карап телмирип отурду. Анын ичиндеги кичинекей өмүр тууралуу азыр эч кимге айтууга оозу барбады. Мындай кайгынын үстүндө анын кош бойлуу экени маанилүү эместей сезилди. Кенеттен эшиктин алдынан катуу өкүргөн үн угулду. Бул Русландын апасы, Салима апа эле. Ал айылдан жаңы гана жетип келген болчу. Кара жоолгун салынып, бетин тытып, эки аялдын жөлөөсү менен үйгө кирип келди. Каралдым-ай. Жалгызым-ай. Сени кайсы кара жерге берем, кулуунум? Деп боздогон Салима апа түз эле төркү бөлмөгө кирип келди. Айнура ордунан туруп, кайнесин көздөй басты. Апа деп кучактагысы келди. Бирок Салима апаны көргөндө ыйын токтотуп, көздөрү же көрүүгө толуп кетти. Ал Айнураны көкүрөккө түртүп жиберди. Жолобо мага. Деп кыйкырды кайненеси, үнү каргылданып. Бул сенин айнан болду. Сен аны жумушка кыйнап, ары-бери жумшай берчсиң. Аялы болуп туруп, эриңдин жолун ачып, дуба кылып отура алган жоксуң. Үйүңдүн кутуу жок. 3 жылдан бери бир бала төрүп берип, баламдын артын улай албаган туубас. Эми минтип баламдын башын жейдиң. Бул сөздөр бөлмөдөгүлөрдүн баарын селейтип салды. Элдер шыбырашып бири Салима апаны жоошутууга аракет кылды. Коюңуз, Салима, Кудайдын салганы да, келинде эмне күнөө дешти. Бирок Айнуранын жүрөгү мен бөлүккө бөлүнүп кетти. Ал кайненесинин катаал экенин билчү, бирок баласынын сөөгү чыкпай жатып мындай таш боордук кылат деп эч ойлогон эмес. Айнура эч нерсе дей алган жок. Ал акырын гана колун өзүнүн ичине койду. Анын ичинде Русландын жалгыз тукуму, жалгыз үмүтү бар эле. Кайгынын эки башка жүзүйдүн ичиндеги абал эки аялдын кайгысын эки башкача көрсөттү.
Карман кайгыруу, ыкмас ички абал Айнура үнсүз, көз жашын ичине жутуп, бир чекитти тиктеп отурат, дүйнөсү урап түшкөн. Жолдошун жоготконуна ишене албайт, ичиндеги баласы үчүн гана дем алууда. Салима апа катуу үн чыгарып, кошоп кошуп, күнөөлүүнү издеп жатат, уулун жоготкон эненин ачуусу. Бардык же көрүүсүн Айнурага багыттап, аны күнөөлөп жатат. Айнуранын ичиндеги коркунуч күчөй баштады. Эгер Салима апа менин боюмда бар экенин билсе, эмне болот? Ал бул баланы кабыл алабы же мени менен кошо кууп чыгабы? Жаназа окулуп, Русландын сөөгүн үйдөн алып чыгып баратышканда, Айнура эшиктин алдында туруп, ичинен сөз берди. Мен сенин балаңды аман эсен жарык дүйнөгө алып келем. Руслан ким эмне десе да, бул менин сага болгон акыркы парзым. Бирок алдыда аны кандай тозок күтүп турганын ал али биле элек болчу. Русланды жерге бергенден кийинки күндөр Айнура үчүн туңгуюкка айланды. Күн менен түндүн алмашканы да билинбейт. Ал үстүнөн кара көйнөгүн чечпей, Русландын жыты сиңген курткасын кучактап, бөлмөнүн бир бурчунда телмирип отура берчү болду. Үйдүн ичи муздап, кече эле күлкү жаңырган дубалдардан эми коркунучтуу унчукпастык гана угулуп турду. Бирок үйдөгү бул унчукпастыкты кайнеси Салима апанын муздак жана заардуу сөздөрү бузуп турду. Ал айылга кетпей, баламдын кыркылыгын, 40 күндүгүн ушул үйдөн өткөрүм деп калып калган. Чынында анын максаты башка эле. Руслан каза болгондон 3 күн өтпөй, Салима апа үйдөгү буюмдарды, Русландын кийимдерин, жада калса анын документтерин аңтарып, өзүнө топтой баштады. Үйдөгү психологиялык көз 2 эсе оор болду. Күйүп сүйгөн адамынан айрылуу анын жашоого болгон үмүтүн өчүрдү. Физикалык абал, кош бойлуулуктун алгачкы белгилери, токсикоз башталып, эртең менен баш айланып, тамак иче албай алсырап жүрдү. Кайненин запкысы. Салима апа Айнураны үйдөгү бир буюм катарында көрбөй калды. Ар бир кадамынан кемчилик издеп, ар бир сөзүнөн уу чачып турду. Бир жолу эртең менен Айнура ашканада чай демдеп жатканда, Салима апа келип, үстөлдү муштап жиберди. Сен эмне мынчалдап жай кыймылдайсың? Же менин баламды жуткан аз келип, эми мени да ачка өлтүрөйүн дедиңби? Деп бакырды ал апа. Кечириңизчи, башым айланып, өзүмдү жаман сезип жатам, деди Айнура үнү дилдиреп, өзүн жаман сезет имиш. Актриса. Баламдын көзү өткөнүнө бир жума боло элек, сен болсо оорумуш болуп жатасың. Бул Русландыкы, анын машинасы, квартирасы, бизнеси баары менин баламдын маңдай теримен келген. Сен бул жерде эч ким эмессиң, билдиңби? Кыркылыгы өткөн күнү төркүнүңө кетесиң. Бул сөздөр Айнуранын жүрөгүнө октой тийди. Ал көз жашын төгүп, ваннага кирип бикинип алды. Кайгы адамды бириктириши керек эле. Бирок бир адамдар үчүн кайгы бул байлыкты талашуунун жана ичиндеги жек көрүүнү төгүүнүн эң ыңгайлуу учуру. Сырдын ачылышы ошол эле түнү Айнуранын абалы кескин начарлап кетти. Ичиндеги кичинекей наристи энесинин кайгысын сезип жаткансып, Айнуранын жүрөгү катуу айланып, ваннага чуркады. Ал унитазды кучактап катуу кусуп жатканда, эшик жулунуп ачылды. Салима апа басагода чекчейип карап турду. Айнура бетин муздак сууга жууп, ордунан араң турду. Анын кубарган жүзүн, алсыраган денесин көргөн кайненинин көз карашы өзгөрүп, шектенүү пайда болду. Салима апанын көзү раковинанын четинде унутулуп калган. Баягы сызык чыккан теске түштү. Ал аны колуна алып, бир Айнурага, бир тестке карады. Бөлмөнүн ичиндеги аба тоңуп калгандай болду. Айнуранын жүрөгү дүк-дүк согуп, эмне дээрин билбей катып калды. Ал кайненеси сүйнөт, баламдын артында тукуму калыптыр деп кучактайтко деген үмүттүн учкуну менен карап турду. Бирок Салима апанын жүзүндө эч кандай кубанычтын изи да жок эле. Тескерисинче, анын жүзү бузулуп, каарданып кетти. Бул эмне? Деди ал тестти Айнуранын бетине такап. Дабасы коркунучтуу эле. Сен боюңда барбы? Айнура көзүнө жаш алып, башын ийкеди. Ооба, апа. Руслан экөөбүздүн балабыз. Бул Кудайдын белеги. Русландын тукуму уланат, апашагаат.
Салима апанын оор алаканы Айнуранын бетине шак ете түшті. Сокунун катуулугунан Айнура дубалга сүйініп қалды. Анын бети аттой жанып шықты, жалганчы. Сойку, деп бакырды Салима апа, көздөрүнөн от чачырап. 3 жыл бою баламдын канын ичип, бир баланы төрүп бере албаган туубас катын, эми балам өлүп калганда боюма бүттү, дейсиңби? Бул кимдин баласы? Кайсы ойношуңдан таптың муну? Айнура кулактарына ишенбей, үрүйү учуп карап калды. Апа, эмне деп жатасыз? Русландан башка менин жашоомда эч ким болгон эмес. Бул сиздин небереңиз. Деп чыңырда алыйлап, менин неберем жок. Салима апа тести жерге ыргытып, буту менен жанчып салды. Сен муну атайын кылып жатасың. Русландын байлыгын, үйүн тартып алып, өзүңдүн ойношуң менен ушул жерде жашаш үчүн ойлоп таптың. Мени акмак дейсиңби? Тазактың ультиматуму эки аялдын ортосундагы тирешүү эң жогорку чекке жетти. Салима апа Айнураны чачынан кармап, өзүнө бурду. Айнуранын позициясы Салима апанын позициясы. Русландын каны. Менин ичимдеги анын жалгыз тукуму. Мен аны каргойм. Бул жалган. Бул бала байлыкка ээ болуу үчүн гана курал. Аны жок кылуу керек. Ук мени, деди Салима апа жыланча ашылдап. Менин уулумдун атын булгаганга жол бербейм. Эртең менен ооруканага барабыз. Тиги врач таанышыма чалам. Алдырасың муну. Аборт жасайсың. Анан кыркылыгын күтпөй эле, кийимиңди чогултуп, бул үйдөн караандай башың чыгып кетесиң. Эгер каршылык көрсөтсөң, бүткүл туугандарга, элге сени ойношуңдан боюңа бүтүрүп алып, уулумду тирүүлөй өлтүрдү деп шермендеңди чыгарам. Айнура кайнесинин колун жулкуп бошонуп, ичин эки колу менен бекем кучактады. Анын көздөрүндөгү баягы коркуунун ордуна эми энелик инстинкттин каардуу оту жанды. Жок, деди ал бекем үн менен. Мен баламды эч кимге, эч качан алдырбайм. Бул Русландын баласы. Сиз мага эч нерсе кыла албайсыз. Салима апа Айнураны муздак тиктиги. Көрүбүз. Эртеңге чейин ойлон. Болбосо, сенин жашооңду ушул үйдөн эле тозакка айлантам. Салима апа ваннанын эшигин тарс жаап чыгып кетти. Айнура муздак кафелдин үстүнө отуруп калды. Ал курсагын кучактап, солкулдап ыйлап жатты. Эми ал жөн гана жесир аял эмес эле, ал курсагындагы баласына ач бөрүдөй болгон кайненесинен каргоп калууга мажбур болгон жалгыз эне болчу. Бул түндө ал эч качан уктаган жок, түн өтүп таң сүрүп келе жатты. Терезенин сыртында күздүн муздак шамалы ызылдап, дарактардын саргайган жалбырактарын жулуп, учуруп жатты. Бул түн Айнура үчүн бир кылымга тете болду. Ал ваннанын муздак полунда эмес, Руслан экөөнүн уктоочу бөлмөсүндө күйөөсүнүн сүрөтүн бооруна кысып, үнсүз көз жашын төгүп чыкты. Анын башында миңдеген ойлор куюндап жатты. Эмне кылам? Кайда барам? Бул үйдөн кетсем, баламды кантип багам? Бирок бир нерсе айкын эле, Салима апанын сөзү жөн гана коркутуу эмес болчу. Ал Айнураны сүйрөп болсо да ооруканага алып барып, аборт жасоого мажбурлай тургандыгын анын каардуу көздөрүнөн көргөн таңкы саат 7. Үйдүн ичиндеги жымжырттыкты Салима апанын оор кадамдары жана эшикти катуу тыкылдаткан үнү бузду. Тур. Эмне уктайсың өлүккө окшоп? Кийин такси чакырып койдум. Жарым сааттан кийин ооруканада болушубуз керек. Деди ал эшиктин артынан буйрук берип, Айнура ордунан акырын турду. Анын көздөрү шишип, өңү кубарып кеткен эле. Ал терең дем алып күзгүгө карады да ичин сыйпалады. Коркпо, балам. Мен сени эч кимге бербейм, деп шыбырады ал. Ал чечкиндүү түрдө эшикти ачып коридорго чыкты. Салима апа сырт кийимин кийип, колуна сумкасын кармап, даяр туруптур, тездетпейсиңби? Тиги врач күтүп калды. Деди кайнеси Айнурага жекире карап, Айнура ордунда катып турду. Анын үнү акырын чыкса да, анда эч кандай коркуу жок. Мен эч жакка барбайм, апа. Эмне дедиң?
Салима апанын көздері чекчейіп, үні катуу чыкты: мен аборт кылдырбайым. Бұл менин балам. Русландын баласы. Сиз кааласаңыз да, каалабасаңыз да мен аны төрөйм. Деди Айнура кайненесинин көзүнө тике карап, бул сөздөр Салима апа үчүн жарылган бомбадай эле болду. Анын бети кызарып, каары башына чыкты. Ал Айнураны көздөй бир кадам таштап, анын чачынан чеңгелдеп кармап алды. Желмогуз. Сен менен акылдаша турган ким элең? Менин баламды жерге тыгып, эми анын үйүндө ойношуңдан тапкан балаңды төрөйм дейсиңби? Чык бул үйдөн. Азыр жогу көзүмө көрүнбөй, Салима апа Айнураны сүйрөгөн бойдон уктоочу бөлмөгө кирип, шкафтын эшигин жулка ачты. Ал Айнуранын кийимдерин, буюмдарын чемоданга аралаштыра ыргытып, үстүнө басып жаап, коридорго сүйрөп чыкты. Айнура каршылык көрсөтүп, кайнесинин колун бошотууга аракет кылды. Бирок ачуусу келген аялдын кучак кое бериңиз. Мага тийбеңиз, балама зыян келет, деп чыңырда Айнура. Эң коркунучтуусу чоочун адамдын эмес, сен жакын деп эсептеген адамдын таш боордугу. Жакын адамыңдын соккусу дайыма жүрөктүн эң терең жерине тиет. Салима апа эшикти ачып, чемоданды тепкичти көздөй ыргытты. Андан соң Айнураны далыга түртүп сыртка чыгарды. Бул Русландын үйү. Сен бул жерге эч нерсе алып келген эмессиң, эч нерсе алып кетпейсиң. Эгерде уулумдун мүлкүнө, квартирасына же машинасына доо арыз жаза турган болсоң, мен сени сотко берип, шермендеңди чыгарам. Уктуңбу? Жогол, деди да темир эшикти Айнуранын бетине тарс жаап салды. Ичинен кулпунун шырт эткен үнү угулду. Подъездеги көз жашына таш боор калм Айнура муздак бетон тепкичте, жалгыз чемоданы менен кулап түшкөн боюнча калды. Анын тизиси сырылып, жүрөгү кабынан чыпчуудай согуп жатты. Бул кейкирик чууну угуп, кашуналардын эшиктери акырын ачылды. Жанаша жашаган Гүлмира эже башын чыгарып карат. Айнура ага жалдырап: эже, жардам бериңизчи, деди үнү каргылданып. Бирок Гүлмира эже Айнуранын көз жашын көрүп турса да, чатакка аралашкысы келбей: кечир, карындашым, өзүңөр чечишип алгылачы деп эшигин кайра жаап алды. Калган кашуналар да унчукпай эшиктерин бекитип алышты. Эч ким жесир калган, боюнда бар аялга болушуп, каардуу кайне менен урушууну каалаган жок. Тандоо алдында Айнура ордунан араң туруп, чемоданын сүйрөп сыртка чыкты. Күзгү жамгыр себелип жаап жаткан экен. Муздак шамал анын жука курткасынан өтүп сөөгүнө жетип жатты. Ал көчөдө, бастырманын алдында туруп калды. Кайда баруу керек? Анын алдында эки гана жол бар эле. Жолдорун жактар терс жактар төркүнүнө, айылга баруу өз ата-энеси, үй бүлө. Калдоо табышы мүмкүн. Апасы эрте каза болгон, атасы кан басымы жогору, гипертония менен ооруйт. Русландын өлүмү жана үйдөн куулганы атасынын жүрөгүнө катуу сокку болот. Курбусу Мэримге баруу шаарда калат, жашыруун баш калкалоочу жай. Мэримдин да өзүнүн үй бүлөсү, кичинекей балдары бар. Батирде, квартирант жашайт. Узакка кала албайт. Айнура атасына бул суук кабарды угузуп, аны оорутуп алуудан катуу коркту. Телефонду алып, калтыраган калдыруу менен эң жакын курбусу Мэримге чалды. Мээрим. Айнура сөзүн уланта албай, өңкүлдөп ыйлап жиберди. Айнура. Эмне болду алтыным? Тынччылыкпы? Русландын кыркылыгына чейин үйдөн чыкпайм дебедиң беле? Мэримдин үнү чочулап чыкты. Мээрим. Мени кайненем үйдөн кууп чыкты. Мен көчөдө калдым. Мээрим, менин боюмда бар. Телефондун ары жагында бир саамга жымжырттык өкүм сүрдү. Андан кийин Мэримдин чечкиндүү үнү угулду. Сен каяктасың? Азыр мага кел. Дароо кел. Жол кирең жок болсо өзүм төлөйм. Такси кармап биздин үйгө кел. Айнура көз жашын сүртүп, чемоданын көтөрүп, жамгырдын астында чоң жолду көздөй басты. Ал артына бир кылчайып карат. 4-кабаттагы өзүнүн терезеси.
Ал жерде Руслан экөөнүн бактылуу күндөрү, кыялдары, күлкүсү калды. Эми ал терезеден караңгылык жана кайненесинин таш боордугу гана көрүнүп турду. Бул Айнуранын жашоосундагы жаңы, өтө оор бөлүмдүн башталышы эле. Көчөдө калган кош бойлуу, жесир аял. Бирок анын ичинде эми коркунуч эмес, баласы үчүн аягына чейин күрөшүүгө болгон күчтүү энелик сезим ойгонгон болчу. Күздүн жаңбыры тынбай төгүп жатты. Шаардын боз көчөлөрүндө таксилер ары-бери зымырап, элдер өз камы менен убара. Бир гана Айнура үчүн убакыт тактап калгандай. Ал таксинин терезесинен сыртты карап, ичиндеги кичинекей наристесин кучактап баратты. Мээрим жашаган эски Хрущевка тибиндеги үйдүн алдына жеткенде, таксист чемоданды түшүрүп берип, тезирээк кетип калды. Айнура экинчи кабатка чемоданын араң сүйрөп чыгып, Мэримдин эшигин катыра таткылдатты. Эшик заматта ачылып, басагадон чачы жайылып, ал жапкычан Мээрим көрүндү. Ал Айнуранын суу болгон кийимин, кубарган жүзүн жана титиреген колун көрүп, жүрөгү зык эте түштү. Айнура. Кудайым-ай, кире кой тезирээк. Мээрим курбусун кучактап, үйнү киргизди. Кандай таш боордук. Кантип сени көчөгө калтырды. Русландын кыркы чыга электи, бул эмне деген шумдук. Үйдүн ичи кичинекей болсо да, тамактын жыты жана балдардын күлкүсү менен жылуу эле. Бирок Айнура бул жылуулукту сезе алган жок. Ал дивандын четине отуруп, башын шылкыйтты. Мээрим ага ысык чай берип, кургак кийимдерин сунду. Мээрим. Менин боюмда бар экенин билгенде, ал мени Сойку деп атат. Айнуранын үнү чыкпай, өксүп ыйлап жиберди. Русландан калган жалгыз туякты ойношуңдан таптың деп жатат. Мени абортко мажбурлап, болбосо элге шерменде кылам деп коркутуу. Мээрим оозун жаап, элейип калды. Салима апанын катаал экенин билчүмүн, бирок мынчалык акмак деп ойлогон эмесмин. Айнура, сен коркпо. Бул жерде каласың. Биз сени таштабайбыз. Бирок Мэримдин бирок дегени Айнуранын кулагына өөн учурады. Ооба, Мэримдин да өз жашоосу бар эле. Анын жолдошу Азамат курулушта иштеген, мүнөзү оор адам. Эки кичинекей баласы менен бир бөлмөлүү патерде жашашат. Мындай тар жерде дагы бир кош бойлуу аялдын болушу Азаматка жакпай турганын Айнура ичинен сезип турду. Жакшылыктын чеги бар, ал эми муктаждыктын чеги жок. Башка бирөөнүн үйүндө конок болуу, бул дайыма өзүңдү ашыкча сезүү дегендик. Салима апанын кара планы ошол эле учурда Русландын үйүндө Салима апа жөн отурган жок. Ал Русландын тааныш юристине чалып, мурас маселесин талкуулап жаткан. Эгерде ал келин төрөсө, бала Русландын атына жазылат. Анда бул үй, машина жана банктагы акчалардын баары балага, демек, тиги келинге калат. Диди юрист муздак үн менен Салима апанын ичи күйүп кетти, ал бала Русландыкы эмес. Мен аны далилдейм. Мен азыр эле айылга чалып, бүт туугандарга Айнуранын бузуку экенин айтам. Анын атын булгап, элдин алдында кадырын кетирсем, кийин сотто эч ким ага ишенбейт. Деп чечтенди Салима апа. Көп өтпөй эле, бүткүл туугандардын арасында, жада калса Айнуранын айылында сук ушактар тарай баштады. Айнура Руслан тирүү кезинде эле башка менен жүрчү экен. Боюндагы баласы башкадан имиш. Русландын өлүмүнө ушул келин күнөөлүү, анын каргышы тийди деген сыяктуу калп сөздөр жаңгырдан кийинки козу карындай каптап кетти. Кечки тирешүүкү чинде Мэримдин күйөөсү Азамат жумуштан чарчап келди. Ал басагөдө турган бейтааныш чемоданды жана диванда ыйлап отурган Айнураны көргөндө кабагы бүркөлө түштү. Мээрим аны ашканага алып кирип, акырын түшүндүрө баштады. Азамат, Айнура бизде бир нече күн калат. Кайниси кууп чыгыптыр. Анын үстүнө боюнда бар экен. Мээрим, сен эме деп жатасың? Азаматтын үнү катуу чыгып кетти. Биз өзүбүз араң батирде жашасак. Балдар кичинекей, орун жок. Анын үстүнө Салима апа деген аялдан бүт эл коркот. Ал келиндин артынан бизге да проблема келет.
Эмне, биз бакча же баш калкалоочу жай белек. Айнура бул сөздөрдү коридордо туруп угуп калды. Анын жүрөгү мыкчылып, жер жарылып, ичине кирип кеткиси келди. Ал азыр дүйнөдө эң керексиз адамдай сезилди. Карман мамилеси себеби мерим колдоо көрсөтөт, боору ооруйт, эң жакын курбусу, аялдык тилектештик азамат каршы нааразы, тынчсызданат, турмуштук кыйынчылык, орундун тардыгы, кошумча жоопкерчилик, Салима апа душмандык, ушак таратуу, байлыкка ээ болуу, уулунун өлүмү үчүн келинди күнөөлөө. Айнура бөлмөгө кирип, мээрим менен азаматка карат, кечирип койгула. Мен силерге жүк болгум келбейт. Эртең эле кетем, деди ал көз жашын сүртүп, мээрим күйөөсүнө каардуу карап, Айнуранын колунан кармады. Эч жакка кетпейсиң. Жок дегенде Русландын кыркы чыкканча ушул жерде болосуң. Бирок ошол түнү Айнуранын телефонуна атасынан чалуу келди. Атасынын үнү калтырап, демек кысылып жатыптыр балам. Айнура. Бул эмне деген сөз? Элдин баары сени жаманаттуу кылып жатышат-го. Русландын апасы мага чалып, баарын айтты. Атасы сөзүн бүтүрө албай, телефон өчүп калды. Айнуранын үрүйү учту. Салима апанын атасына чейин жетиптир. Атасынын жүрөгү оорулуу Бул соккуну ал көтөрө албай калышы мүмкүн болчу. Телефондун аркы жагындагы жымжырттык Айнуранын кулагында ажалдын үнүндөй жаңырып турду. Ата, угуп жатасызбы? Деп канчалык кыйкырбасын, байланыш үзүлүп калган эле. Айнуранын колунан телефон түшүп кетти. Анын бүткүл денеси калтырап, деме жетпей жатты. Ал Салима апанын таш боор экенин билчү, бирок карыган, оорулуу атасына чалып, мындай ушактарда айтат деп эч ойлогон эмес. Мээрим ашканадан чуркап чыгып, Айнураны кучактап калды. Эмне болду? Айнура, өзүңдү баскылачы. Деди мээрим чочулап. Атамдын абалы начар окшойт. Салима апа ага чалыптыр. Баарын айтыптыр, мээрим. Кызым бузулган, Русланды алдап жүргөн деп ишендириптир. Мен тезинен айылга барышым керек. Атамды жоготуп алсам, өзүмдү эч качан кечирбейм. Мээримдин жолдошу азамат басагодо туруп, башын чайкады. Түн ортосунда кайдагы айыл. Жол алыс, анын үстүнө жамгыр төгүп жатат. Эртең менен барсаң болобу? Деди ал нааразы боло. Бирок Айнура аны укканда жок. Ал шашып чемоданын кармап сыртка жөнөдү. Мээрим азаматка каардуу карап, чөнтөгүнөн бир аз акча чыгарып Айнуранын колуна карматты. Сапар коркунучтуу. Жол Айнура жол бою таксиде Кудайга жалынып барды. Суранам, Кудайым, атамды аман сактай көр. Русландан айрылдым, атамдан айрылууга күчүм жетпейт деп ичиндеги баласын сыйпалап, көз жашын тыя алган жок. Таңга маал такси Айнуранын туулуп өскөн айылына кирип келди. Бирок айыл мурункудай жылуу көрүнгөн жок. Дарбазанын алдында турган кошуна колоңдор Айнураны көргөндө салам бергендин ордуна бири-бирине шыбырашып, терс бурулуп кетип жатышты. Салима апанын уусу бул жакка Айнурадан мурун жетиптир. Ушак бул көрүнбөгөнөк. Ал адамдын денесин эмес, анын абийирин жана жакындарынын ишеничин өлтүрөт. Айнура үйүнө чуркап кирди. Төрдөгү эски диванда атасы Касым Аксакалку барып, колу менен жүрөгүн мыкчып жатыптыр. Жанында айылдык фельдшер аялдары берип жаткан экен. Атаке. Айнура атасынын бутуна жыгылып, колун өптү. Касым Аксакал көзүн араң ачып кызын карады. Анын көздөрүндө ачуулануу эмес, терең бир чарасыздык жана суроо бар эле. Балам. Чынбы? Деди ал үнү дирилдеп. Кайнениң чалып сени, Русландын өлүмүнө күнөөлүү, боюндагысы башкадан, деди. Мен ишенген жокмун, бирок элдин баары сүйлөп жатат. Кантип ушундай болсун? Биздин тукумда мындай шермендичилик болгон эмес элего. Айнура атасынын колун бекем кысты. Жок, ата. Баары калп. Салима апа Русландын байлыгына ээ болуу үчүн мени ушундай кылып жатат. Менин боюмдагы Русландын гана баласы. Сиздин небереңиз. Ишениңиз мага, ата. Атасынын көзүнөн жаш тегеренип кетти.
Ал кызынын чындык айтып жатканын жүрөгү менен сезди. Бирок Салима апанын жалаасы айыл ичине тез тарап кеткендиктен Касым аксакал үчүн бул өтө оор сокку болду. Ошол замат анын деми кысылып, эсин жоготуп койду. Кайненин кезектеги кадам Айнура атасын тез жардам менен райондук ооруканага алып кетти. Оорукананын коридорунда отурганда ага белгисиз номерден билдирүү келди. Бул Салима апа эле. Көрдүңбү, сенин өжөрлүгүң атаңды кабырга алып барат. Эгер анын тирүү калышын кааласаң, документтерге кол коюп бер. Русландын өлүшүнөн баш тарт жана баланы алдыр. Ошондо гана мен элге жаңылышыптырмын деп айтам. Ойлон, Айнура, убактың аз. Айнура телефонду карап отуруп, ичиндеги коркуунун ордуна каардын айгыңгонун сезди. Салима апанын эң назик жиринен атасынын өмүрүнөн кармап жаткан эле. Салима апанын куралдары Айнуранын абал ушак, айылга жана туугандарга жала жабуу, жалгыздык, элдин жек көрүүсү жана ишенбөөчүлүгү, шантаж, атасынын ден соолугу аркылуу кол койдуруу, жоопкерчилик, ичиндеги баласы жана атасынын өмүрү, байлык, Русландын мүлкүн толук ийемденүүгө алуусу максат, шындыкты далилдөө жана тирүүлүк алуу. Ошол учурда палатадан врач чыгып Айнурага карады. Атаңыздын абалы туруктуу, бирок өтө оор. Ага ашыкча толкунданууга болбойт. Эгер дагы бир жолу ушундай сокку алса, жүрөгү көтөрө албайт. Ага тынчтык керек, деди врач. Айнура терезени карап өзүнө сөз берди. Ал кол кайбойт. Бирок Салима апаны кантип тактатууну ойлонушу керек эле. Ал Русландын документтери салынган папканы ачып, бир нерсени издей баштат. Кенеттен анын колуна Русландын жеке күндөлүгү жана кичинекей бир флешка урунду. Руслан ар дайым иштерин так алып барчу, балким анда Салима апа билбеген бир сыр бардыр. Райондук оорукананын коридорунда түн ортосунда жарыктар өчүп күйүп, айланада оорулуулардын оор дем алганы жана алыстан угулган медициналык аппараттардын үнү гана жаңырып жатты. Айнура атасынын палатасынын алдындагы темир отургучта бүкүрөйүп отурду. Анын колунда Русландын эски папкасы, ал эми ичинде жашоосун өзгөртө турган кичинекей флешка бар эле. Айнура мээримден сурап алган эски ноутбукту тизесине коюп, калтыраган колдору менен флешканы туташтырды. Экранда бир нече папкалар пайда болду. Жумуш, документтер, сүрөттөр жана эң астында Айнурага деген аталыштагы видео файл туруп, Айнуранын жүрөгү оозуна кептелгендей болду. Ал файлды ачканда экранда Русландын жылмайган жүзү көрүндү. Видео кырсык болоордон бир жума мурун жаздырылган экен. Айнурам, жаным. Эгер сен бул видеону көрүп жатсаң, демек мен жаныңда эмесмин, деди Русландын үнү экрандан. Анын үнү ушунчалык жакын угулгандыктан Айнура колун сунуп экранды сыйпалат. Мен акыркы убактарда апамдын менин бизнесиме жана мүлкүмө болгон кызыгуусу ашып баратканын. Апамды жакшы көрөм, бирок анын сени жактырбаганы мага тынчтык бербейт. Мен сен үчүн, биздин келечектеги балдарыбыз үчүн баарын камсыздап койдум. Бул флешкада апамдын менин компаниямдан жашыруун уурдаган акчаларынын далилдери жана менин жашыруун керезим бар. Мен бардык мүлкүмдү сага жана биздин болочок балдарыбызга калтырам. Эч качан багынба, жаным. Мен сени ар дайым каргойм. Айнура оозун колу менен жаап, үнсүз солкулдап ыйлап жатты. Руслан баарын билген экен. Ал апасынын ач көздүгүн сезип, алдын ала кам көрүптүр. Видеода Руслан апасынын жашыруун эсептерин жана жемкорлук иштерин деталдуу түрдө айтып берип жатты. Салима апа Русландын артынан анын өнөктөштөрү менен тил табышып, ири суммадагы акчаларды өзүнө которуп жүргөн экен. Өлгөн адамдар сүйлөбөйт дешет, бирок кээде алардын калтырган чындыгы тирүүлөрдүн үнүнөн да катуураак жаңырат. Каардуу каныктун келиши таңгамал оорукананын коридорунда Салима апа пайда болду. Ал бул жолу жалгыз эмес, жанында Русландын алыс тууганы болгон бир юрист бар эле. Салима апанын жүзүндө эч кандай кайгы жок, тескерисинче жеңиштин илеби сезилип турду.
Ал Айнурага жақындап келіп, колондағы қағаздарды столдың үстіне тарс еттіре қойды. Көрдің бі, атаң араң жатат, деді Салима апа мұздақ үнменен. Егер анын эртеңки күнді көршін қаласаң, мына бұл жерге қол қой. Бұл документтер бойынша сен Русландың мүлкінен толугу менен баш тартасың, жана баланы алдыруға макулдугуңду бересең. Ашонда гана мен атаңдын дарлануусуна акча төлөйм, жана элге сени кечиримдүү кылып көрсөтөм. Болбосо Айнура ордунан жай турду. Анын көздөрүндөгү коркуу жоголуп, анын ордуна муздак, кескин бир күч пайда болгон эле. Ал ноутбукту Салима апага каратты. Апа, сиз муну көрдүңүз беле? Айнура видеону кайра койду. Салима апа экрандагы Русланды көргөндө өңү кубарып, артка чегинди. Русландын өз апасы жөнүндө айткан далилдерин, эсептерин укканда, анын колундагы сумкасы жерге түшүп кетти. Юрист таң калгандан оозун ачып калды. Бул жасалма. Ал мындайды жаза албайт эле, деп пикирде Салима апа, бирок анын үнүндө коркуу бар эле. Жок апа. Бул Русландын акыркы сөзү, деди Айнура бекемин менен. Сиз мени бузуку дедиңиз, атама жала жаптыңыз, мени көчөгө кууп чыктыңыз. Бирок Руслан баарын билип тур. Эми укула, эгер сиз азыр эле атама жолобой, айыл ичине тараган ушактарды өз оозуңуз менен түгүндөбөсөңүз, мен бул видеону жана документтерди түз эле прокуратурага алып барам. Сиз уулуңуздун акчасын уурдаганыңыз үчүн гана эмес, мени абортко мажбурлап, шантаж кылганыңыз үчүн да түрмөгө кетесиз. Салима апа титиреп, дубалга сүйүнүп калды. Ал жеңилгенин сезди. Анын бүткүл аброю жана байлыгы бир көз ирмемде кумдай урап жатты. Салима апанын, абал Айнуранын абал коркуу, түрмөгө кирүү, жана айыл алдында уят болуу коркунучу, чечкиндүүлүк, баласын жана атасын коргоого болгон күч, ачуулануу планы ишке ашпай калганына ызалануу, тынчтык, Русландын шындыгын тапканына болгон ишеним. Сен мени коркутуп жатасыңбы? Деди Салима апа калтыраган үн менен. Жок апа. Мен сизге тандоо берип жатам. Же сиз тынч кетип, мени жана менин баламды жайына коесуз, же сиз баарын жыгытосуз. Русландын каны менин ичимде. Ал бала бул үйдүн жалгыз мураскери. Сизге эми бир тыйын да тийбейт. Айнуранын үнү коридордо жаңырып турду. Салима апа эч нерсе дебей, юристин ээрчитип, ооруканадан тез чыгып кетти. Анын кадамдары мурункудай ишенимдүү эмес, абдан оор эле. Жаңы үмүт Айнура атасынын палатасына кирди. Касым аксакал көзүн ачып, кызын карап жылмайып койду. Ал коридордогу сөздөрдү уккан жок, бирок кызынын жүзүндөгү бекемдикти көрүп, жүрөгү тынчып калды. Айнура атасынын колун кармап, ичине койду. Ата, баары жакшы болот. Биз эми эч кимден коркпойбуз. Руслан бизди коргоп калды, деди ал шыбырап, бирок Салима апа ушунчалык тез багынып береби. Ал сырттан башка бирөөнү, Русландын аталаш агасы, кылмыш дүйнөсү менен байланышы бар, бакытты жардамга чакырууну ойлонуп жаткан. Согуш Али бүтө элек болчу. Райондук оорукананын жаарга өчкөн коридорунда Айнуранын жеңиши убактылуу гана тынчтык алып келгендей болду. Салима апанын кубарып качып кеткени Айнурага дем бергени менен ичиндеги тынчсыздануу сезими басылган жок. Ал Русландын флешкасын көкүрөгүнө кысып, атасынын палатасынын алдында таң атырды. Бирок ал Салима апанын акыркы жеңилүүсүн кабыл албаган. Бушка такалган жаралуу карышкырдай экенин сезген жок. Салима апанын соңку кадамы ооруканадан ачуу менен чыккан. Салима апа түз эле шаардын тигиндеги эски кафелердин бирине талды. Ал жерде аны Русландын аталаш агасы Бакыт күтүп жаткан. Бакыт жаш кезинен бери түрмөнүн босогосун аттап, кара дүйнөнүн мыйзамдары менен жашаган, акча үчүн эч нерседен кайтпаган ташбоор адам эле. Салима апандан дайыма коркуп келсе да, бул жолу анын жардамына муктаж болду. Эмне болду, жеңе? Эмне мынча өңүңдө кан жок? Деди Бакыт муздак жылмайып, алдындагы ачуу чайды ууртап. Бакыт, тиги келин мени коркутуп жатат. Русландын флешкасын таап алыптыр.
Анда менин компаниядагы иштерим баары бар экен. Ал мени түрмөгө тыгам деп жатат. Эгер ал флешка прокуратурага жетсе, менин да, сенин да Русландын мүлкүнөн ала турган үлүшүбүз күйөт. Салима апанын үнү калтырап чыкты, Бакыттын көздөрү кысыла түштү. Ал үчүн акча деген сөз эң жогорку мыйзам эле, демек келин акылдуу экен. Бирок флешка адамдын колунда болсо, бул курал, ал эми флешка жоголсо, бул жөн гана пластмасса. Кайсы жерде ал? Райондук ооруканада. Атасын карап отурат. Бакыт флешканы алып, аны биротоло тынчытыш керек. Ал төрөсө, бизге эч нерсе калбайт. Салима апанын көздөрүндөгү ач көздүк эми аялдык сапатын толугу менен жеңип кеткен эле. Курчоодогу Айнура атасынын абалы бир аз жакшырганын көрүп, мээримге чалып, шаарга барып, адвокат менен жолугушууну чечти. Ал ооруканадан чыгып, автобекетке карай жөнөдү. Күн бүркөлүп, жаан себилип жаткан. Айланада эл суюк, күтүүсүздөн анын жанына кара түстөгү, терезелери караңгылатылган унаа келип токтоду. Эшиги ачылып, ичине Бакыт жана анын эки шериги чыкты. Айнуранын жүрөгү шум эйте түштү. Ал Русландын айтымынан Бакыттын ким экенин билчү. Карындашым, алыска жол алган жоксуңбу? Деди Бакыт акырын басып келип. Кел, машинага отур, сүйлөшө турган сөз бар. Салима жеңемди капа кылыптырсың, Айнура артка чегинди, мен силер менен эч жакка барбайм. Жолумдан чыккыла. Кыйнаба бизди. Бизге болгону Русландын папкасы жана флешка керек. Аны берсең, атаңа да, сага да тийбейбиз. Берип кой да, тыныч жаша. Бакыттын үнү эми коркунучтуу, муздак угулду. Айнура сумкасын бекем кысып, качууга аракет кылды. Бирок жыянын тосуп. Аны күч менен унаага салып жатышканда, Айнура болгон күчү менен кыйкырды. Эң оор учурда адам өзү үчүн эмес, өзүнүн ичиндеги коргоого муктаж болгон жан үчүн күрөшөт. Энелик инстинкт бул өлүмдөн да күчтүү курал. Бакыт Айнураны унаанын арткы отургучуна отургузуп, колундагы сумкасын жулуп алды. Ал сумканы аңтарып, флешканы таппай калганда, каарданып кетти. Кайда ал? Флешка кайда? Деп Бакыт Айнуранын жакасынан мыкчыды. Мен аны ооруканада калтырдым. Адвокатка берип жибердим. Деп калп айтты Айнура, денеси титиреп жатса да, үнүн бекем чыгарууга аракет кылды. Чынында, флешка анын ички чөнтөгүндө, жүрөгүнүн тушунда эле. Психологиялык тиреши Бакыт Айнураны шаардын четиндеги кароосуз калган эски курулушка алып келди. Жаан катуулап, айлана караңгылап калган. Бакыт Айнураны отургучка байлап, анын алдында ары бери басып жатты. Бакыттын планы Айнуранын абал коркутуу, физикалык күч колдонуу менен флешканы алуу, коргонуу, ичиндеги баласы үчүн ар кандай соккудан сактануу, ультиматум. Эгер флешканы бербесе, атасына зыян келтирүү, акыл айла, убакытты созуу жана качуу жолун издөө ук мени, келин, деди Бакыт пышагын ойнотуп. Салима жеңем сени аябай жек көрөт. Ал сени биротоло жок кылууну суранган. Бирок мага флешка эле керек. Аны берсең, сени чет өлкөгө кете турган билет менен камсыз кылам. Жок десең, анда бул жерден сенин гана эмес, атаңдын да сөөгү чыгат. Айнура Бакыттын көзүнө тике карат. Анын ичиндеги коркуунун ордуна эми Русланга болгон сүйүүсү жана баласына болгон жоопкерчилиги күч алды. Сиз Русландын агасысызго. Кантип анын канын, анын баласын өлтүрүүгө колуңуз барат. Салима апа сизге акча берем дедиби? Ал мени алдагандай, сизди да алдайт. Ал флешкада анын сизди кантип сатып кеткени тууралуу да маалыматтар болушу мүмкүн. Айнура Бакыттын ишенимине шек келтирүүгө аракет кылды. Бакыт санга токтоп калды. Анын оюна күмөн кирди. Салима апа чын эле кимди болбосун сатып кетүүгө даяр экенин ал жакшы билчү. Дал ошол учурда курулуштун сыртында унаалардын үнү угулуп, жаркыраган жарыктар пайда болду. Бул мэри менен азаматтын чакыруусу боюнча келген милиция кызматкерлери эле.
Мээрим Айнуранын телефонундагы геолокация аркылуу анын кайда экенин таап алышкан болчу. Колуңду көтөр. Милиция деген үн жаңырышты. Бакыт тиштенди. Ал Айнураны кармап, аны тирүү калкан катара колдонууга аракет кылды. Пышагын Айнуранын тамагына такап, артка чегине баштады. Эски курулуштун ичиндеги муздак аба жана жаңгырдын чатырга тийген добушу гана угулуп турду. Милиция унааларынын көк кызыл жарыктары дубалдарга чагылышып, Бакыттын ачууланган жүзүн ого бетер коркунучтуу көрсөтүп жатты. Ал Айнуранын тамагына курч пышагын такап, аны өзүнө бекем тартып, калкан катара колдонуп турду. Арткыла. Болбосо мен бул келинди кошу ала кетем. Мага баары бир, менде жогото турган эч нерсе жок, деп бакырды Бакыт. Үнү калтырап. Анын көздөрү жапайы айбандай бейпайланып качуунун жолун издеп жатты. Айнура дем алуудан коркуп, көзүн жумуп алды. Бир колу менен ичин бекем кучактап, кудайым, баламды сактай көр. Руслан, мени таштаба, деп ичинен кайталып жатты. Ал тамагындагы муздак темирдин тийип турганын, Бакыттын жүрөгүнүн катуу согуп жатканын сезип турду. Милиция кызматкерлеринин арасынан тажрыйбалуу капитан Исаев алдыга чыкты. Ал куралсыз экенин көрсөтүп, колун көтөрүп, жай сүйлөй баштады. Бакыт, токто. Сыртында бүткүр чоодо турат. Сен азыр бул келинге зыян келтирсең, өмүр бою түрмөдөн чыкпайсың. Салима сени алдап жатат. Ал өзүнүн гана башын куткаруу үчүн сени пайдаланды. Бизде баары бар, флешкадагы маалыматтар Салиманын кылмыштарын далилдейт. Сен жөн гана курал болуп калдың. Психологиялык сыноо Айнура Бакыттын бир саамга алаксып калганын сезди. Ал бүткүл күчүн жыйнап, акыркайласын ишке салды. Бакыт байке. Сиз Русландын агассыз. Руслан сизди, Бакыт байкем кыйын адам деп айтчу. Ал сизди сыйлачу. Кантип сиз анын баласын, анын тукумун өлтүрөсүз. Салима апа сизге канча убада бербесин, ал баары бир сизди сатып кетет. Ал баарын өзү үчүн гана кылат. Сизди түрмөгө тыгып, өзү байлыктын үстүндө отургусу келет. Мени кое бериңиз, али кеч эмес. Бакыттын колу титиреп кетти. Анын эсине кичинекей Русландын агасына суктанып караган көз ирмемдери келди окшойт. Пышактын учу Айнуранын тамагынан бир аз алыстады. Дала ушул учурда курулуштун экинчи тарабынан атайын даярдыктагы жоокерлер собур кирип келишти. Шарт. Күтүлбөгөн жерден чыккан үн Бакытты селт эттирди. Милиция кызматкерлеринин бири ыкчам кыймыл менен Бакыттын колуна соку урду. Пышак жерге шыңк этип түштү. Бакыт Айнураны түртүп жиберип качууга аракет кылды. Бирок 3-4 жоокер аны заматта жерге басып, колуна кишен салышты. Айнура. Мээримдин үнү жаңырып, ал чуркап келип курбусун кучактап калды. Кудайым ай, тирүүсүңбү? Кечир бизди, кичигип калдык. Айнура мээримдин кучагында алсырап, жерге отуруп калды. Анын көзүнөн жаш эмес, терең бир жеңилдөө сезими куюлуп жатты. Анын ичиндеги наристеси мен бул жердемин дегенсип акырын кыймылдап койду. Эң караңгы түндө таңдын атышы менен бүтөт. Акыйкаттын жарыгы канчалык кеч болсо да, калптын көлүгөсүн кууп чыгат. Салима апанын качышы жана кулашы ошол эле учурда Салима апа өзүнүн үйүндө сумкасына баалуу буюмдарын, алтындарын жана акчаларын жыйнап жаткан. Ал Бакыттын кармалганын уккан эле. Анын пландары күлгө айланып, эми жалгыз жолу өлкөдөн качуу болчу. Ал такси чакырып, аэропортко бет алды. Анын жүрөгү катуу согуп, артын карап бара жатты. Мен баары бир жеңем. Ал келин мага эч нерсе кыла албайт, деп өзүн жоошутуп жатты. Бирок аэропорттун кире беришинде аны милиция кызматкерлери күтүп турган эле. Капитан Исаев анын алдынан чыгып, документти көрсөттү. Салима айым, сиз ири өлчөмдөгү акчаны уурдоо, адамды барымтага алууга буйрук берүү жана медициналык абортко мажбурлоо боюнча айыпталып, камакка алынасыз. Мына камакка алуу санкциясы. Салима апанын колундагы сумкасы жерге түшүп, ичиндеги алтындары чачылып кетти.
Ал тизелеп отуруп калды. Анын бүткүл аброю, байлыгы жана бийлиги ушул жерде, аэропорттун муздак полунда аяктады. Элдин баары ага жийиркенүү менен карап жатышты. Адилеттүүлүк орногон күн бир жумадан кийин Айнура ооруканадан чыккан атасын Мейримдин үйүнө алып келди. Салима апанын кылмыштары бүткүл өлкөгө тарап, сот иши башталган. Русландын жашыруун керези жана флешкадагы далилдер боюнча бардык мүлк, үй, машина жана компаниянын өлүшү Айнурага жана анын төрөлүү элек баласына өттү. Каарманакырга абал жазасы сыйлык Салима апа тергөө абагында бардык мүлкүнөн ажырап, узак жылга кесилет. Бак түрмөдө адам барымдага алгандыгы үчүн жазаланат. Айнура Русландын үйүнө кайтып келди. Русландын мурасы, баласы жана тынч жашоо. Касым Аксакалдын соолугу чыңдалууда, кызынын актыгына ишенип, небересин күтүүдө. Айнура Руслан экөөнүн үйүнө кайтып келди. Ал үйдүн ичин тазалап, Салима апанын муздак издерин өчүрдү. Төрүлү турган баласынын бөлмөсүн даярдап жатып, Русландын сүрөтүнүн алдына барды. Биз жеңдик, Руслан, сенин балаң сенин үйүңдө төрөлөт. Мен аны сенин атыңды булгабай, татыктуу өстүрүм деп шыбырады ал, бирок алдыда аны дагы бир чоң сыноо күтүп турган эле.